بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Бүгүнкү сабак Кудай кааласа иншалла намаздын аркандары, рүкүндөрү боюнча болот иншалла. Өткөнгү сабакта биз намаздын шарттарын айтканбыз. Шартту шай, харижи шай. Бул намаздын сырткы шарттары, сырткы фарздары. Алар аткарылбаса намаз болбойт. Ошол фарздарды билиш керек болчу. Аларды бит тафсил иншалла өткөн сабакта айттык. Алла кабыл кылсын. Бүгүнкү сабагыбыз иншалла шурутус сала, фараидус сала, арканус сала. Намаздын ички шарттары. Намаздын ички шарттары булардагы эң негизги нерселер. Булар аткарылбаса дагы намаз болбойт. Тиги дагы сырткы шарттарды фарз, бул ички шарттары дагы фарз. Эң биринчиси тахрима, такбири тахрима, Аллаху акбар дейбиз, бул дагы фарз. Кыям, бул дагы фарз. Кыраа, бул дагы фарз. Руку, бул дагы фарз. Сажда, бул дагы фарз. Ахыры када, бул дагы фарз. Кадары ташаххуд. Мына ушул 6 негизги ички фарздары бар намаздын. Ушулар аткарылбаса намаз болбойт. Иншалла ушулардын ар бирине токтолуп кетебиз. Эң зарыл болгон жерлерини силерге айтабыз иншалла. Алла таалам жеңил кылсын. Эң биринчи маселе намазга киришип атканда Аллаху акбар деп такбир айтабыз. Мына ушуну шариатта такбири тахрима дейт. Харам кылуучу такбир деп айтылат. Аллаху акбар дегенден кийин дүйнөнүн иши бүт бара харам болот. Жегенге, ичкенге, сүйлөшкөнгө, ойногонго, күлгөнгө, ыйлаганга болбойт эми. Аллаху акбар, Алла улук дедик, болду. Эми бүт бардыгы дүйнөнүн иштерин бүт бардыгы харам болот. Ошон үчүн такбири тахрима деп айтылат. Буну такбири тахрима дегенин себеби ошол. Себеби Аллаху акбар дегенден кийин дүйнөнүн иштерин кылбайсың эми. Демек билип алдыңар, Аллаху акбар дегенден кийин болду эми. Сен намазга киресиң эми. Бирөөнүн сөзүнө жооп бербейсиң, бирөөгө салам бербейсиң, тамактанбайсың, ичпейсиң, жебейсиң, бүт бардыгы сага тыюу салынат. Аллаху акбар деген такбири тахрима. Эми ушул жерде негизги маселе такбири тахрима менен чогуу ниет болуш керек. Аллаху акбар дегенде ошол убакытта ниет да чогуу болуш керек. Ниет ошол зухур намазын окуймун, асыр намазын окуймун, шам намазын окуймун деп кайсы намазы болсо ошону ниет кылыш шарт. Жөн эле мынтип Аллаху акбар деп койсо намаз болбой калат. Чогуу келгенде Аллаху акбар дешлик менен чогуу эмне кылыш керек? Ниет дагы болуш шарт. Ниет чогуу болуш керек, же кабла тахрима болуш керек. Тахримадан алдын болуш керек. Сен намазга келдиң, колуңду мындай кылдың да кийин ниет кылдың. Ниет болбойт. Себеби кирип атканда ниет болуш керек намазга. Ошон үчүн Аллаху акбар дегенде жакшысы такбири тахрима менен чогуу ниет болуш керек. Такбири тахрима менен чогуу ниет болбосо жок дегенде ошодон алдын ниет болуш керек. Алдын ниет кыласың, кийин Аллаху акбар дейсиң, бул дагы жарайт. Такбир айткандан кийин анан намазга колду байлап алып, анан ниет кылсаң, бул намаз жарабайт. Бул намаз эмес. Сен башында ниет кылып кирген жоксуң. Ошон үчүн такбири тахримадагы эң биринчи маселе Аллаху акбар дегенде колду көтөрүү менен чогуу ниет да чогуу болуш керек. Же тахримадан алдын, же чогуу болуш керек. Эгер кийин болсо ал жарабайт. Экинчи маселе такбири тахримада Аллаху акбар дегенде колду көтөрүү. Бул колду көтөрүү сүннат амар. Аллаху акбар деп көтөрөбүз, мына кулактын жумшагынын тушуна барабарына. Мына ушунун барабарына көтөрүлөт. Кулакка тийгизүү, мындай кылып көтөрүү бул да шарт эмес. Мына ушул кулакты кол көтөргөндө ушундай көтөрүлөт. Хадистерде пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан ар кылды хадис келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам мына кулактын ушуна чейин көтөрүү деген бар. Кулактын жумшагына чейин деген бар. Мына желкеге чейин дегендер бар. Ошонун баарын топтоп Ханафи уламалар айтат, Аллаху акбар дегенде мына бармактарың кулактын жумшагына келет дейт. Мына сөмөйлөрдүн учу кулагың ушуна келет дейт. Калган мына билектер мына эмеге келет. Желкеңдин ушунда болот. Ошондо мындай кылган Аллаху акбар деп бүт хадиске амал кылган болобуз. Баардыгын топтогон болобуз. Ошон үчүн Аллаху акбар дейт, мынтип Аллаху акбар дейт. Бул да туура эмес. Аллаху акбар дегенде мына алакан кыбланы караш керек. Алакан да кыбланы караш керек. Мына ошо көтөрүлөт Аллаху акбар. Анан мындай кылып туруп колду байлайбыз. Түшүнүктүбү? Аллаху акбар тахрима болду. Колду байлайбыз. Колду байлаганда ошол киндиктин астына коюлат.
коюлганда мына ушул кичинекей чыпалак менен бармак менен кармайбыз, русукту, анан үчөө мындай ташталат. Анан киндиктин астына турат. Мына ушундай туруш, колду байлоо турушлук, ушундай турушлук сүннет тарикасы Ханафи мазхабында. Демек, тахримада эң биринчи шарт эмне экен? Тахрима менен кошо ниет болуш керек. Же ниет астында болуш керек. Эгер ниет болбосо, анда тахрима болбойт, ал намазга кирди болуп эсептелбейт. Экинчиси, тахримага тиешелүү нерсе, тахримага чейинки баардык фарз болгон нерсе тахримага да фарз. Мисалы, намазга биз сатыр аврат фарз дегенбиз. Авратың жабык болуш керек, кийимиң таза болуш керек, окуган жериң таза болуш керек, кыблага жүз дөнүшүң керек. Ушулардын баардыгы тахримага да шарт. Эгерде ушулардын бирөөсү болбой калса, намаз болбойт. Кийимиң жок, Аллаху акбар деди, намаз болбой калат. Кыбланы карабастан туруп Аллаху акбар деди, намаз болбой калат. Алдыңкы шарттардын бүт баардыгы тахримага да шарт. Түшүнүктүбү? Ошон үчүн тахрима кылганда Аллаху акбар деп кыбланы жүз дөнүш керек. Анан биякты карап, Аллаху акбар деп анан кыбланы карасаң, намаз болбой калат. Тахрима учурунда ошол тахримага чейинки шарттардын баардыгы табылыш шарт. Бул дагы тахриманын шарттарына кирет балдар. Түшүнүңөрбү? Андан кийинки маселе, такбир тахриманы кыямда айтылынат, турган абалында айтылынат. Отурган абалында эмес, рүкү абалында эмес. Аллаху акбар дегенде сен турган абалында айтышың керек тахриманы. Бир адам мешитке шашып келди. Мешитте имам рүкүдө турат. Анан рүкүгө жетип алайын деп, Аллаху акбар деп рүкүгө барса, ал болбойт. Себеби ал рүкү абалында тахриманы айтты. Анын намазы болбойт. Тахриманын шарты турган абалында Аллаху акбар дешиң керек. Сен Аллаху акбар деп, анан рүкүгө кетишиң керек. Жетсең жетишесиң, жетпесең жетпей каласың. Бирок Аллаху акбар деп рүкү менен кошо такбир менен айтып кетсең, анда болбойт. Кыям абалында, турган абалында нени тахриманы айтышлык бул дагы шарт. Көпчүлүк адамдар ушуга маани бербейт. Эптеп эле чуркап келип, намаз жетип калайын дейт дагы, рүкүгө барганда такбирди айтат, анан кошу имам менен окудум дейт, ал болбой калат. Такбир тахрима Аллаху акбар деген тахрима турган абалында айтылыш шарт. Ансыз болбойт. Рүкүгө барганда айтсаң, анда ал такбириң жараксыз. Андан кийинки маселе, такбир тахрима байланыштуу, бул дагы өтө зарыл маселе. Бул Аллаху акбар деген лафз бар го, лафз жалала. Ошол жерде эки түрлүү ката болот. Көбүнчө. Биринчиси Аллаху акбар дейт. Эки хамза келет, хамза истифхамия болот. Аллаху акбар дегенде бет хамза истифхамия болот дагы, манасы Алла улукпу деген истифхам болот, суроо болот. Аллаху акбар десе намаз болбойт. Түшүнүңөрбү? Экинчи хата көп болот, ба харфин чозот. Акбар. Көрдүңөрбү? Аллаху акбар дегенде акбар деп туруп баны чозот, алиф кошуп чозот. Акбар деп. Бул да хата фахиш. Бул менен да намаз бузулат. Такбир тахрима болбойт. Себеби экөө да тең, мана бузулат. Биринчиси Аллаху акбар дегенде Алла улукпу деген суроо болуп калат. Ла шакка фи, Аллах улук зат, бирок антип айтпаш керек. Бул хата. Экинчиси акбар деген сөз, бул акбар деген сөз кибардын жамы, алда окуп калат дагы, бул манасы неме деген. Табыл дейт, ме дейсиңер, барабан деген болуп калат. Барабан деген болуп калат дагы, Алла Таала барабан дегенде маана болуп калат, алейхи билlah. Ошон үчүн маана өзгөрүп кетет. Ошон үчүн акбар дегендеги бааны жазбаш керек. Бааны жазбаш керек. Жана астындагы хамзаны дагы истифхамия кылып Аллаху акбар дебеш керек. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Мына ушундай айтылат, такбир тахрима. Түшүнүңөрбү? Эгерде ким хамзанын алифин чозгон болсо, ошо акбар дегендеги баадан кийин тамган чозгон болсо, анда бул тахрима болуп эсептелбейт. Бул намаз болбой калат. Ошон үчүн намаздагы эң биринчи такбир тахримага киргенде деле маселе көп туугандар. Аны Аллаху акбар деп чырайлуу, жакшы ниеттер менен ада кылыш керек. Түшүнүңөрбү? Эгер мындай кылынбаса, анда болбой калат. Андан кийинки маселе, такбир тахримада Аллаху акбар деп лафз жалаланы айткан жакшы. Аллаху акбар деп. Кур'ан-ы Керимде Аллах субхана ва таала ва закарасма раббихи фасалла дейт. Аллахнын атын айтып намаз окуду дейт. Ошон үчүн Аллахнын аты, Аллахны улуктаган бүт бардык сөздөр айтса боло берет. Бирок жакшысы, афзали уламалар Аллаху акбар.
Ушул сөз менен. Аллаху акбар, Аллаху кебир, Аллаху аль-кабир деген сөздер айткан. Негизи жакшысы Аллаху акбар деген менен намаз окуган. Ушул жакшы, ушул сүрөт жакшы сүрөтү. Afzal сүрөтү. Демек, тахримада фарз экен бул, фарзда дагы эмне өзүнүн шарттары бар. Ушул шарттары сөзсүз түрдө эске алгыла. Биринчиси, ниет менен чогуу болсун, жөн эле кулак каккан болбойт. Экинчиси эмне экен? Такбирди кыям абалында айтсын, отуруп алып, же болбосо рукуда айткан болсо, ал дагы жараксыз. Анан такбир айтып атканда Аллаху акбар, Аллаху акбар, же болсо Аллаху акбар деген сөздөрдөн алыс болуш керек, сак болуш керек. Муну менен маана бузулуп кетет, муну менен намаз бузулат. Ошон үчүн такбир tahriма фарз, мына ушул нерселерди карабай эске алгыла. Кыбланы жүзөнүп туруп айтышлык, бул дагы намаздын, такбирдин, фарздардын бирөөсү. Түшүнүңөрбү? Андан кийинки экинчи маселе кыям. Экинчи фарзы намаздын кыям. Кыям деген сөз бул намазда туруу деген сөз. Бул кыям фарз намазында жана важип намаздарында фарз. Фарз намаздарында жана намаздарында фарз. Ошондой эле уламалар ракаатейл фажр, фажрдын 2 ракаттарын фарз дешкен. Калган намаздарда кыям фарз эмес, бирок негизги фарзы фарз намаздарга, 5 вакыт намазга кыям фарз. Важип намаздарга, витир важипка, назырга, түшүнүңөрбү? Буларга бардыгына эмнеген? Кыям кылышлык фарз. Кыям кылбаса намаз болбойт. Bir adam üzürlü болбосо, ал адам бир гана туруп намаз окуш керек. Üzür болсо, анда отуруп окуса болот. Üzürү жок эле мен отуруп окуп берем десе болбойт. Албетте нафил намаздарды, сүннөт намаздарга жеңилдик берилген. Аларды bir адам турса да кадыр, бирок отуруп окуса уруксат берилет нафил намазды. Окуса жарай берет. Себеби нафил намаздарга, сүннөт намаздарга ал фарз эмес. Ошондой эле салату таравих буга дагы фарз эмес. Бирок туруп окуган жакшы, афзел, соо көбүрөөк болот. Bir адам отуруп окуган болсо намазы боло берет. Ал эми фарздарга, важиптарга туруу фарз. Үзүрү бир адамдан сакыт болот, үзүрү болбосо мүмкүн болушунча кыямда туруш шарт. Туруп намаз окуганды үйрөнүш керек, жана турганды үйрөнүш керек. Турбаса намаз болбойт. Түшүнүңөрбү? Кыям боюнча алдар ошол кыям кылынат, кыям менен кошо ал жерде кыраат кылынат. Кыямдын амалы кыям кылынат, өзүнчө ибадат бул. Анан кыраат кылуу бул өзүнчө ибадат. Бул дагы фарз. Кыям дагы фарз. Жөн эле турган болбойт. Ал жерде бирдеке окуш керек. Аны кыраат деп айтылат. Бул дагы фарз. Түшүнүңөрбү? Кыраат кылуу дагы фарз. Ханафи мазхабында мутлак кыраат фарз. Вақрау ма таяссара минал Кур'ан деген. Албетте Фатиханы окуу, Фатиха менен кошо Замсир окуу бул важип. Кыраатта Фатиханы окуйбуз ар бир рекетке. Жана Замсир окуйбуз. Булар некен кыраат деп айтылат. Албетте бул фарзда, фарздын баарында аввалгы 2 рекетте гана кыраат фарз. Калгандарында сүннөт амал, мустахаб амал. Витирде, витир важипта, важип амалдарда жана нелерде сүннөт, нафилдерде 4 тең кыраат фарз болот. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн мисалы биз 4 рекет зухур окуй турган болсок, аввалгы 2 рекетинде кыраат кылабыз. Фатиха окуйбуз, Замсир окуйбуз. Калган 3-чү, 4-чү рекетте ыктыярлуу. Кааласаң Фатиха окусаң болот. Кааласаң тасбих окусаң болот, субханалла деп. Кааласаң унчукпай турсаң да болот. Бирок афзели Фатиха окуган. Афзели Фатиха окуган. Ошон үчүн кыраат фарз намаздардын аввалгы 2 рекетине гана. Аввалгы 2 рекетине фарз, калган сүннөт, берги витир, важип, нафил намаздардын бүт бардыгына кыраат кылуу фарз. Ансыз кыраат кылбаса намаз болбойт. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе, кыраат кылганда жахри намаздарда жахри окуш керек болот. Имам боло турган болсо, фажр намазында, магриб намазында, иша намазында. Мына ушул 3 намазда, анан эйдейн 2 айтта, жумада. Мына ушул 5 намазда имам кыраатты жахри окуйт. Үнүнү чыгарып окуйт. Аллаху акбар деп фажрда багымдатта үнүн чыгарып окуйт. Магрибте үнүн чыгарып окуйт. Ишада үнүн чыгарып окуйт. Ошондой эле жумада дагы намазы кандай окулат? Үнүн чыгарып окуйт.
Ошондой эле 2 айт намазы. Аны дагы имам не кылып окуйт? Үнүн чыгарып окуйт. Имам үнүн чыгарып окулганда биздин мазхабта, Ханафи мазхабта үн чыкпай турабыз. فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. Бес. Үн чыкпай угабыз, биз кыраат кылбайбыз. Кур'ан окулду болду. Кыраатул имам, кыраатул лил мухтади. Имамдын кырааты мухтади үчүн кыраат. Башка кырааттын кажети жок. Аллаху акбар дедик, болду, имамга эргешебиз эми. Имамдын кырааты биз үчүн жетет. Биз кайрадан өзүбүз Фатиханы, Зам сүрөнү башкалардын окуштун кажети жок. Ханафи мазхабында ушундай. Ошон үчүн кыраат маселесинде жахри окуйдуган намаздарда имам кыраатты жахри окуйт. Ал жахри окуйдуган намаздар фажр намазы, магриб намазы, иша намазы. Түшүнүңөрбү? Ал убактарда имам эмне кылат экен? Кыраатты жахри окуйт. Ошондой эле айдайын 2 айт намазы жана жума намазы. Буларды имам жахри окуйт. Ал эми мунфарид адам, өзү окуган адам ыктыярлуу. Каласа жахри окуса да болот, жахри намазыны. Сырдан окуса да болот, бул ыктыярлуу. Албетте намаз окуганда адам өзү окуганда бирдекени эске алыш керек, кыраат кылганда окуган кыраатыны өзү угуш керек. Мисалы мен жалгыз өзүм намаз окусам, Аллаху акбар деп, Алхамдулиллахи раббил аламин деп окуганды угушум керек. Ар-Рахманир Рахим угуш керек. Эгер жөн эле ойлонуп койсо, же оозуну кыймылдатып койду, кулагы окуган уккан жок, намаз болбойт. Кырааттын эң азы жок дегенде өзү угуш шарт. Буга да маани бериш керек. Жөн эле туруп берген болбойт, имам уккандай болуп. Өзүң окуп атканыңда окуган сөзүңдү угушуң шарт. Нени окуп атасың? Фатиханыбы, Ихластыбы, Фалакпы, Наспы, нени окуп аткан болсоң, ошону угушуң керек. Ошон үчүн адына жахар баягы адамдын эң азы жок дегенде кыраат кылганда өзү окуганды өзү угуш шарт. Ошон үчүн жөн эле туруп алып Фатиханы ойлоп койсо, жакырын окуса, өзү да укпаса, ал кыраат деп эсептелбейт. Кыраатта негизги маселе жок дегенде аны өзү окуш шарт. Түшүнүктүбү? Ошондой эле масбук адам, кеч калган адам кечип келген болсо, имам кыраат кылып койгон болсо, анда дагы адам кыраат кылат. Муктади, мудрик жетип келген адам кыраат кылбайт. Кечип келген адам канча рекет кеч калган болсо, ошончо рекетинин кыраатын өзү окуйт. Түшүнүктүбү? Ал эми мунфарид ар халатта ал өзү окуйт, өзү окуганда жок дегенде окуганын өзү угуш шарт. Өзү да укпай турган болсо, анда намаз болбойт. Демек кыямда жөн эле турулбайт. Кыямдагы эң чоң амал бул кырааттагы фарз. Кырааттагы фарз, ошон үчүн фарз мутлак кыраат. Андан кийин важиптары бар. Фатиха өзүнчө важип, Зам сура өзүнчө важип. Ушу тартип менен окулунат. Биринчи Фатиха, кийин Зам сура, кийинки рекетте дагы биринчи Фатиха, кийин Зам сура, кээде махфи, кээде жахри, кандай көрсөтүлгөн болсо шариатта, ошондой окушулук. Бул дагы кырааттын маселелери, кыраатка тиешелүү маселелер. Андан кийинки 3-чү, 4-чү фарзы бул руку. Руку кылуу. Руку дагы фарз амалдарга кирет. Рукунун адына эң азы жок дегенде, мындай эңкейгенде колуң тизеңе жетиш керек. Мындай туруп эңкейсең, колуң тизеңе жетсе, ушул рукунун адына даражасы. Ушунчалык болсо рукунун адына даражасы ушул деп айтылат. Эңкейип эле койсоң, колуң тизеңе жетпесе руку болбойт ал. Башыңды ийип койдуң, же бир аз эле эңкейдиң, колуң рукуга жеткен жок, намаз болбойт. Ошон үчүн рукуда эң азы жок дегенде турган адам ийилгенде несі колу тизесин жетип келе турган болсо, ушул адна даражасы рукунун. Акмал даражасы ушундай туруш керек, мынау адамдын желкеси, мынау бели, жамбашы тегиз бирдей болуш керек. Бекем кармайсың колуңду, анан ийилесин, ийилгенде аркаң түп-түз болсо, үстүң мына ушундай көрүнүштө болсо, мына ушул абал рукунун акмал даражасы, эң толук даражасы. Жакшы афзели ушул. Демек, руку кылганда дагы маселе адам ийилиш керек. Ийилбестен туруп руку кылып койсо, руку болбойт. Колу тизесин жетпестен туруп эле мынтип эле коюп кетип калса намазга, ал намаз болбойт. Ошон үчүн жакшылап ийилиш керек, жакшылап тизеңди, жакшылап бекем карма, ошол руку болот. Эгер ага жетпей калса, анда руку деп эсептелбейт. Экинчи маселе рукуга тиешелүү. Бир адам мешитке келди. Мешитке келсе имам рукуда. Аллаху акбар деп такбир айтып туруп кошулат эми.
кошулуп атканда ошол тизесиге чейин жетип барса, имам турганга чейин анда рүкүгө кошулат. Эми эңкейип баратканда гана колу жете элек тизесине имам рүкүдөн туруп кетсе, ал рүкүгө жеткен деп эсептелбейт. Рүкүгө жетпеди деп эсептелинет. Мисалы имам рүкүдө турат, сиз келдиңиз, келгенден кийин Аллаху акбар деп колду кактың, кийин бардың, барып колуңду кармадың, Субхан раббил а'ла деп калдың, азим деп калдың бир жолу, жилешип калдың, рүкүгө жеттиң. Эми баратканыңда колуң жете элек тизеге, тизеңди кармай элек имам туруп кетти рүкүдөн. Ал рүкү эсептелбейт. Ал рүкү эсептелбейт. Кийин имам бүткөндөн кийин сен салам берип, кайра аны толуктайсың. Себеби сенин намазың рүкү жетти деп эсептелбейт. Буга да маани бериш керек. Көпчүлүк эптеп эле келип Аллаху акбар деп эле мынтип кошула берет. Имам туруп кеткен болот. Анан менин намазым толук болду дейт. Андай толук болбойт. Сен келгенде биринчи кыям абалында такбир айт, кийин рүкүгө бар, жетип калсаң жеттиң, жетпей калсаң, имам сен рүкүгө баргычаң туруп кетсе, анда сенин ошол рүкүң жетиштүү эмес, башкаттан рүкү кылып бир рекет окуш шарт болот. Демек рүкүдө адынасы колуң жетиш керек, ааласы эме болуш керек экен, толук адам ийилип туруш шарт. Ошондой эле кээ бир учурларда витир важипте боло турган маселе бар экен. Ал маселе витир важипте көбүнчө адамдар кулакка кадып унутуп калат. Унутуп калат дагы рүкүгө баратканда эстеп калат. Бул жердеги маселени түшүнүп алгыла. Эгерде рүкүгө баратканда рүкүгө жетпестен туруп эстеп кетсең, анда туруп кунут дуасын окуйсуң. Кайра рүкү кыласың, намаз боло берет. Эгерде рүкүгө жеткен болсо, эми аны кайра кайтканга болбойт эми. Эми сажда сахвы менен намаз толуктайсың. Түшүнүктүбү? Мындай эстеп кеттиң, рүкүгө баратканда эстеп кеткен болсо, анда рүкүгө колуң жете элек тизеңе, анда кайтып туруп, дуа кунутту окуп, кийин рүкү кылып, намаз толук окуй бересиң. Сажда сахвы башка фарз эмес, важип эмес. Экинчи сүрөттө рүкүгө жетип калдың, эми кайтканга болбойт. Рүкүгө жетип калган болсо рүкү болду, эми намаз толуктоодун жолу сажда сахвы кылынат, ошо менен намаз толук болот. Бул рүкүгө тиешелүү зарыл маселе, булар көп кездешет бизде. Муну жакшы түшүнүп алгыла, макулбу? Андан кийинки маселе сажда. Эки сажда тең фарз. Ар бир рекетте эки сажда бар, экөө тең фарз. Бирөөсү Курандан сабыт, экинчиси хадистен сабыт, ар бир Куран экөө тең фарз. Эки сажда тең фарз, экөөнүн бирөөсү калып кетсе намаз болбойт. Бир адам мисалы бир эле жолу рекетте, бир эле жолу сажда кылды, экинчи жолу сажда кылган жок, намаз болбойт. Эки сажданы тең кылуу, аткаруу ар бир рекетте фарз болуп эсептелет. Сажда деген эмне деген? Сажда деген вазху жабха, мынау пешенеңди не кыласың? Жерге коесуң. Жерге коесуң. Мына ушуну сажда деп айтылат. Сажда өтө чоң ибадат. Аллах субхана ва таалага эң жакын боло турган учур сажда абалында болот. Ибадаттын ичинде дагы ибадаттын магыздары болот тургандар. Намаздын ичинде дагы өзгөчө ибадат бул сажда. Ошон үчүн Куранда дагы сажда кыл, Аллага жакындагыла, сажда кыл, Аллага жакындагыла деген аяттар бар. Демек, сажда өзүнчө ибадат болгон үчүн Аллага жагымдуу, сажда 7 агза менен болот. Адамдын 2 буту, 2 тизеси, 2 колу, анан мына жүзү. Пешенеси жүзү. Мына ушул 7 агза менен адам сажда кылат. 7 агза жерге тийип турат, 2 колуңуз тийди, пешенең тийди, тизең тийди, бутуң тийди. Ушул сажда болуп эсептелет. Эми адамдын жүз дегенде баарын айтылат, бирок жүз дегенде негизинен пешене менен мурун айтылат. Пешене менен мурун айтылат. Сажда кылганда биринчи пешене мурдуң тиет жерге, андан кийин пешенең тиет. Экөө тийиш керек. Бир адам жөн эле мурдуну тийгизип койсо, башын койбосо жерге сажда болбойт. Үзүр болсо башка маселе. Пешенесине үзүр кое албайт, мурду менен сажда кылды, ал жайыз, башка маселе. Үзүрү жок болсо, сажда кылганда негизи пешене менен кошо мурун тийиш керек. Мурдун тийгизди, мурун тийди, пешенеси тийген жок, намаз болбойт. Түшүнүңөрбү? Үзүр менен болсо, ал болот. Экинчи маселе, бир адам пешенесин гана тийгизет, мурдун тийгизбейт, сажда боло берет. Бирок жакшы эмес, хилафы сунна. Пешенесин тийгизип койду, мурун тийбей калды, сажда болот, бирок хилафы сунна болуп эсептелет. Ошон үчүн сажда кылганда ушул агзаларды жерге коюу шарт.
Экинчи маселе саждага тиешелүү пут маселеси. Эки пут тең жерге тийип туруш керек. Эгерде эки пут тең көтөрүлүп кетсе, бир субханалла деген мыгдарчалык намаз бузулат. Намаз бузулат. Ошон үчүн көпчүлүк адамдар сажда кылганда пут көтөрүлүп тура берет. Намаз болбойт. Намазда эки пут жерге тийип туруш шарт. Сажда кылганда эки путуң тийип турсун. Жок дегенде бир путуң тийип турсун. Бирөөсү көтөрүлүп калган болсо дагы. Эгерде экөө тең көтөрүлүп кеткен болсо, субханалла, алхамдулилла дей турган бир мыгдарчалык, анда намазың болбойт. Намаз бузулат. Демек, некен сажда кылганда бутту дагы жерге тийип турушу шарт. Андан кийинки маселе сажда кыла турган жер таза болуш керек. Ошол учурда сажда кыла турган нерсе же жер катуу болуш керек. Жай намаз, топурак, жер, мындай нерсе, кыскасы башын койгондо башың кирип кетпей турган болуш керек. Эгерде башың кирип кете берсе, токтобосо, ал сажда дагы эсептелбейт. Мисалы, пактага сажда кылып атасың, жумшак кийим, башың бар кирип кетип атат. Же болбосо чөптүн үстүнө сажда кылып атасың, кирип кетип атат. Же болбосо кардын үстүнө, кыскасы бул учурларда башың барып токтобосо, андан сажда болбойт. Сажда калганда истиqrar, ошол баш барып тийиш шарт. Жай намазга мындай башыңды койдуң, тизеңди, эмеңди башыңды койдуң, мурдуңду койдуң, ошондой коюлганда ошол жерде туруш керек. Эгер батып кете берсе, кирип кете берсе, ал намаз болбойт. Сажда кылган нерсе катуу болуш керек, баш барып тийип, ошо токтоп калыш керек. Эгер кирип кете берсе, астына түшүп кете берсе, анда ал намаз болбойт. Андан кийин дагы бир маселе саждага тиешелүү. Бул маселе сажда кылыш үчүн бирдекени көтөргөнгө болбойт. Туруп эле сажда кылам деп, бирдекени алып алып эле башын деп пешенеңе тийгизип койсоң, сажда болбойт. Сажда болбойт. Саждада ошол эңкейгенден кийин туруп, кайра бүт денең менен барып, башыңды жерге коюшуң шарт. Түшүнүңөрбү? Бирдекени алып мынтип койсоң, сажда болбойт турганда, кайра айтам. Албетте уламалар айтат, нисфы зырага чейин бирдеке көтөрүлгөн болсо болот дейт. Адамдын путу менен сажда кылаткан жердин ортосу, мисалы, бир карыштан бир аз көбүрөөк болсо, ошончолук аралык болсо, мисалы, сажда кылаткан бийик болсо, уруксат берилет. Зарыл болуп калды, мисалы, сажда кылаткан башка жери жок, бутуң жерде турат, кое турган жериң бир аз бийигирээк жер болуп калды, сажда кылаткан жериң. Анда жайыз. Эгерде бир зырадан көбүрөөк газ деп коет, бир зырадан көбүрөөк болуп кетсе, мисалы, анда болбойт. Жарым газдан жогору болуп кетсе болбой калат. Ошон үчүн бир карыштын тегерегинде бийигирээк болуп калса, зарылчылык болуп калса боло берет. Ошон үчүн уламалар айткан, эгерде мисалы тыгын болсо, мисалы бул көбүнчө хажда, умрада болот, тыгын болот. Сажда кылганга жай жок. Баары бир намаз окуп атат. Анда биринчи адам, экинчи адамдын артына сажда кылса болот. Түшүнүңөрбү? Болот. Сажда кылган жер жок да. Анда бирөөнүн үстүгө бирөө сажда кылса, болот турган учурлар кездешет. Ошон үчүн уламалар айткан, сажда кылган нерсени бийик болбош керек. Көжө көтөрүп алып сажда кылган болбойт. Сажда кылганда эгер зарылчылык болуп калган болсо, бир карыштын тегерегинде бийиктик болуп калса, ошол сажда кылса болот. Андан бийик көтөрүлбеш керек. Түшүнүктүбү? Бул не болду? Сажда. Сажда бул дагы намаздын ичиндеги бир фарзы, бешинчи фарзы. Алтынчысы када ахир. Кадарут ташаххуд дейт. Ахыркы кадага отурушлук. Ахыркы када 2 рекеттик болсо 2 рекет экинчиси болот, ахыркысы болот. 4 рекет болсо 4-төртүнчү рекети када ахира дейт. Када ахырда мигдарут ташаххуд отурушлук. Ташаххудтун көлөмүнчөлүк отурушлук бул фарз. Ташаххудту окушлук бул важип өзүнчө амал. Андан кийин ат-тахият окушлук, салават окушлук, дуа окушлук бул сүннөт өзүнчө амал. Түшүнүңөрбү? Бирок кадарут ташаххуд отурушлук бул некен? Фарз болуп эсептелет. Эгер ошончолук отурбаган болсо, ташаххуд көлөмчөлүк отурбаган болсо, отуруп эле туруп кеткен болсо, намаз фарз ада болбойт. Фарзы болбойт деп эсептелинет. Мына ушул намаздын фарздары. Мындай айтканда, кыям, руку, сажда, руку, кыраат, тахрима деп коебуз. Бирок ар биринин ичинде көптөгөн маселелер бар. Буларды эске алыш керек. Ошол маселелер менен чогуу аткарылса, бул намаз болот. Анан Аллах субханаху ва таала намазыбызды кабыл кылат. Ибадаттардын ичиндеги эң ахам ибадат намаз болгон үчүн бунун шарттары да аябай көп туугандар, кайра айтабыз. Ошон үчүн тахриманын өзүнүн шарттары бар, рукудагы шарттар болуп атат, кыямдагы шарттар болуп атат, кырааттагы шарттар болуп атат.
Кыраат боюнча дагы бир маселени айтып коюш керек. Кыраат кылышлык, үйгөнүшлүк ар бир адамга фарз. Ошон үчүн ар бир адам Фатиха менен кошо 2-3 сүрөт билиш керек. Жок дегенде 4 сүрө. Намазга окуганга жарайтыган билишлик ар бир адамга фарзы айын. Бул намаз ушундай ибадат фарзы айын. Ар бир адам өзү милдеттүү аткарганга. Бирөө окуп койсо экинчисине сакыт болуп калбайт бул. Атасы баласына окуп бере албайт, баласы атасына окуп бере албайт. Ар бир адам өзү окуй турган нерсе. Ошон үчүн шарт. Кыраат билбеген адам, уламалар айтат, субханалла, алхамдулилла деп туруп намаз окуп кое берсин дейт. Бирок тезде Куран жаттап намазды кыраат кылатыган болсун дейт. Кырааттын дагы деңгээлдери көп, тажвидтин маселелери бар, маселе аябай көп. Жок дегенде намаз дұрыс боло турган деңгээлде окуп үйгөнүш керек. Намаз ката фахиш дейт, өтө чоң ката мааниси өзгөрүп кетпей турган деңгээлде ар бир адамга Фатиханы 2-3 замсуран билиштик фарз болуп калат. Аны билбесе намаз болбойт. Ошон үчүн билбеген адамдар буга эң биринчи аракет кылыш керек. Кыяматта ушундан суралат биринчи. Биринчи намаздан суралабыз, ушулардан суралат биринчи. Ошон үчүн бул эң негизги биздин милдетибиз болуп эсептелет. Ар бир адам намазга жарай турган деңгээлде тажвидини, намазыны үйгөнүш керек. Ансыз намаз болбойт. Бул эми несі болду? Намаздын ички фарздары. Биринчиси тахрима, экинчиси кыям, үчүнчүсү кыраат, төртүнчүсү руку, бешинчи сажда, алтынчысы када ахира, мыгдары ташаххуд экен. Андан кийинки маселе важибатус сала, намаздын важиптары. Намаздын фарздары бар, намаз важиптары бар. Экөөнүн айырмасы туугандар, фарз калып кеткен болсо намаз болбойт. Фарз калып кеткен болсо эми сажда саху менен да толук болбойт. Руку кылбай калдың, сажда кылбай калдың мисалы, кыраат кылбай калдың, намаз болгон жок. Сажда саху менен да толук болбойт. Важиптыкы эгер атайлап калтырган болсо чоң күнөө болот. Унутуп калган болсо анда важиптын маселеси сажда саху менен толук болот. Акырында адашып кеткен үчүн, туура эмес кылган үчүн салам берип туруп оң жагына 2 жолу сажда саху кылат, ошо менен намаз толук боло берет. Мына ушул фарз менен важиптин ортосундагы айырма. Экөө тең амалда бир эле нерсе, бирок намазга келгенде фарздыкы аткарбаса намаз болбой калат, важиптыкы сажда саху менен толук боло берет. Намаздын фарздары биринчиси кыраатул Фатиха. Фатиханы окушулук бул фарз. Важип деген маселе эми. Фатиханы окушулук некен? Важип. Ар бир мусулман Фатиханы үйрөнүш керек. Андан кийин замсура. Фатихадан кийин 3 аят же 1 аят узун замсура кылыш керек болот. Bir uzun ayat, je 3 ayat. Zamsurga kelgende alар 3 ayat degende uzunroq ayat болуш керек, кыска-кыска, өтө кыска да болсо болбой калат. Мисалы, бир тамгалар бар. Каф, нун, ха, мим, 2 тамгалар бар. Ушулардан окуп койсо ада болбой калат. Кээ бир сүрөттө болот, болбой калат. Ошон үчүн 2 калима, 2ден көбүрөөк калима болуш керек бир аятта. Bir ayatta 2 kalima andan kövrek boluş gerek. Eğer bir ile demek kalsa ulamalar bozulur kalat dege. Uzunroq bolsun ошон үчүн жок дегенде эмне керек экен? Zam surada 1 ayat uzun, je 3 ayat kıska. Andan keyingi 3-cü farzı ada kullu farzin fi mahallihi deyt. Ar bir farzı öz orunda atkarı, tertip menен atkarı. Birinci kıyam, keyin kıraat, keyin ruku, keyin sajda, keyin kayra turasın. Uşu tertip menен atkarışlık bul dagın vacip amal bolot. Andan keyin 4-cü vacibı Fatihаны süröden aldın oku. Süröden aldın Fatihаны okuyubuz. Andan zam sura okuysun. Eğer adaştırıp ketken bolsоң, tertip buzulgan üçün buga dagın sajda sah vacip bolot. Misal bir adam birinci ihlaslı okup aldı, keyin Fatihаны okudu. Namaz bolot, biraz sajda sah menen. Birinci Fatihаны okuş gerek, anın ardından ne okuş gerek? Zam sura. Andan keyin rükûnü kıraattan keyin kılu, sajdanı rükûden keyin kılu, qada ula birinci qada dagın vacip, taşahhudda oturuşluk qadatayinde bul dagı vacip, bitirde kunut okuşluk bul dagı vacip, jana namazdan salam menen çıgışlık bul dagı vacip. Namaza kelgende namazda assalamu aleykum rahmatullah, assalamu aleykum rahmatullah dep salam menen çıgışlık bul dagın namazdın vaciptarına kiret. Bundan başka amaldar bardığı sünnet mustahab bolup epilet. Çünkü buna uşular farzı, vaciptari, andan kalgandары neken? Mustahab je sünnet amaldar bolup kelet. İnşallah alardı keyingi sabakta Kuda kalasa aytabız.
Демек, ең негізгі нәрсе ар бір амалда, ибадатта фарз менен важибыга бекем болуш керек. Ошоға бекем болуш керек адам баласы. Анан калгандары акырын астына келет. Булар таштап коюп эле сүннөтүгө, мустахабына амал кыла берсең, намаз болбой калат. Ошон үчүн эң биринчи фарзга бекем болуш керек. Фарз туура аткарыш керек так. Экинчи важибаттарыны, анан калганы тартип менен келет. Ошон үчүн намаз толук болуш үчүн акимус сала, намаз тургузуштун жолу ошол биринчи фарзга басым жасайбыз. Андан кийин важиптарына, андан сүннөттөрүнө, сүннөт муаккада башкаларына, андан кийин ошо тартип менен кете берет. Демек, мына ушинтип бүгүнкү сабагыбыз Кудай кааласа аягына чыгып атат. Намаздын ички фарздары алар 6. Алар тахрима, кыям, кыра, руку, сажда, кадахира. Ал эми важиптары азыр айтып өттүк. Мынау кыраатул фатиха, зам сура, тaqdim фатиха, сүрөнүн кийин фатиханы, кыраат сура ба'дал фатиха экен. Rüküden keyin sajda kılуу, kıraаттан sajda kılуу, kunut namazını okuşluk, salam berip çıgуу, jana ta'dilul arkan деген маселе бар. Ta'dilul arkan деген ар bir rükündü şaşpasan atkarуу деген söz. Бул да важип. Ар bir rükü. Misалы, rüküge bardыңбы? Rüküde turuşun керек. Misалы, rüküge барып Subhana Rabbiyal Azim деп bir turдуң, ушул фарзада болду. Бирок бир аз 3, 4, 3, 7, 5 tasbih айтып турушулук, мына ушул ta'dilul arkan деген сөз. Adamның кыймыл аракет токтош керек. Ушул важип. Rüküge барып эле, кыймыл аракет токтобой эле туруп кетсең болбой калат. Ta'dil arkan ne oldu? Ada болбогон себепти намаз болбой калат. Ошондой эле эмне болду? Саждага бардың, башың коюп эле кайтып туруп кеттиң. Башыңды коюп эле кайра турдуң. Бунда дагы бир тасбихи дарда чалтырбаган болсоң, саждада болбойт. Эгер ошондо турган болсоң, бирок харакатын токтобогон болсо, тарки важип болот. Ta'dil arkan болбогон үчүн тарки важип болуп, сага сажда сакташ важип болуп калат. Ошон үчүн ар бир rüküндү ta'dil arkan дейт, ордунда шашпай аткарыш керек. Өзгөчө азыркы бизде талабалар башкалар окуганда жаштар эптеп эле намаз окуп берет да, туруп эле. Жаш болот, тез кыймылдайт, андай кылбаш керек. Rüküge барганда тургула, 3 жолу адна бул. 3 жолу Subhana Rabbiyal Azim эң азы деген бул. Түшүнүктүбү? 5 жолу, 7 жолу имам болсоңор көбүрөөк айтыш керек. Аркада коом жетиш үчүн көбүрөөк айтыш керек. 5, 7, 9 так айтыле берет. Rüküde ошондой, саждада ошондой. Ошон үчүн сажда кылганда дагы адам баласы саждага барганда барып башын коюп, дем алып, ошо демин кайтыш керек өзүнө. Кайтып, анан бара харакат токтогондон кийин анан экинчиге туруш керек. Бул маселе да бар. Андан кийин дагы бир маселе бар. Кээ бир адамдар мындай сажда кылат. Биринчи саждадан турбастан туруп толук, экинчи сажданы кылат. Бул да болбойт. Намаз болбойт. Биринчи саждага баргандан кийин кайра туруп келишиң керек мына. Эте калма деген маселе бар. Туруш керек. Отуруп анан барышың керек сен экинчиге. Эгер сен башыңды эле мынтип берсең, ал сажда болуп эсептелбейт. Саждага бардың, туруп отур, дем ал, кийин экинчиге кет. Мынтип эле турсаң, сажда болбойт ал. Ошон үчүн сажданын аралыгында дагы, rükүнүн аралыгында дагы эhtiyat кылыш керек. Буларда ta'dil arkan өтө зарыл. Өтө зарыл өткөзгөчө мына биздин доордо өтө зарыл. Мына арабтардын намазын окусаган көрсөңөр, Саудияга барсаң көрөсүңөр. Мына ушулар намаз окуйт. Ушулардын намазы, мисалы, зухур намазын алсаңар, 4 рекеттин намазын өзүнү 10 мүнөт, 15 мүнөт, 20 мүнөткө окуйт. Намаз ушундай. Мешитке биз фарзга келебиз. Анан келебиз дагы Аллаху акбар деп намаз окуп бүткөн убактыбыз 5 мүнөт болот. Атай келип 5 мүнөт намаз окуп коебуз да. Бул негизги милдетибиз биздин. Ошон үчүн буга көбүрөөк убакыт бериш керек. Намазды чырайлуу, ta'dil arkan менен, важип, фарзы, сүннөтүн аткарып окуш керек. Намазды ихтимам кылып окуш турган нерсе. Намазды шашпаш керек. Эптеп окуп кеткен нерсе эмес, намазды uzun чырайлуу кылып окуганга үйгөнүш керек. Алла таалам баарыбызга тавфик берсин. Ошон үчүн rükү саждада ta'dil arkanга өтө ихтимам кылгыла. Сами Аллаху лиман хамида дегенде дагы тик туруш керек тугандар. Тик турбай туруп кетип калбаш керек. Тик тур, ошол ар бир мүчө өзүнүн абалына келсин кайтып. Анан туруп бир аз дем ал. Анан Аллаху акбар деп кийин рükүнүмө саждага кете бериш керек. Эптеп эле мынтип эле окуган туура эмес болот. Эптеп эле окуп коюу эмес, намаз бул чоң ибадат. Чоң ниямат, чоң ибадат. Буну кандай пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көрсөтсө, ошондо окуш керек. Саллу кама раайтумуни усалли деген. Алла таала мага дагы, силерге дагы баарыбызга толук намаз окуганга тавфик берсин.